Telegram каналдарда коронавирус кайрадан дүйнөнү каптап жатканы боюнча маалымат тарап жатат. Политика страны каналы Reuters агенттигине шилтеме берип, АКШ президентинин жубайы Джилл Байден илдетти жуктуруп алганын, Израилде болсо коронавируска каршы чаралар кескин күчөтүлгөнүн жазган. Тмедиа маалыматты текшерип көрдү. BBC басылмасы ушул жылдын сентябрь айынын башынан бери АКШда коронавирусту жуктургандардын саны тездик менен өскөнүн өлкөнүн бийлигине таянып жазып чыккан. Андагы маалыматка караганда 27 августтан 2 сентябрга чейинки жумада ооруканага жаткыруу зарыл болгон бейтаптардын саны дээрлик 9% өскөн. Коронавирус менен ооруган бейтаптар арасындагы өлүмдүн деңгээли 3 сентябрдан 9 сентябрга чейин дээрлик 5% өстү. Бирок бул жарым ай мурунку расмий гана маалыматтар. Америка үнү радиосунун орус кызматы АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлорунун маалыматына таянып, акыркы мезгилде өлкөдө ооруканага жаткандар көбөйгөнүн кабарлады. Басылма августтун соңку жумаларына салыштырмалуу сентябрдын башында коронавируска чалдыгып, ооруканага кайрылгандардын саны 8%га өскөнүн маалымдайт. Ал эми коронавирус боюнча дүйнөлүк статистиканы жарыялаган Worldometers Info сайтынын маалыматына ылайык, быйыл 2021 жана 2022 жылдарга салыштырмалуу жаңы илдет катталган учурлар аз. Мындан тышкары быйылкы август айына караганда сентябрь айында илдет басаңдаган. Алсак августтун этегинде илдет күч алып, күн сайын 20 миңден учур катталган болсо, сентябрь айында орто эсеп менен 2 эсе аз учур каттоодон өткөн. Илдеттен улам каза болгондордун саны дагы басаңдаганын көрө алдык. Мындан тышкары аталган сайт 14 сентябрдан 26 сентябрга чейинки маалыматты ар бир күн үчүн жарыялаган. Ага ылайык акыркы 12 күндө илдетке чалдыккандардын дагы, өлүмдүн дагы саны азайганын көрүүгө болот. АКШ президентинин жубайы Джилл Байдендин да коронавирус жуктуруп алганы боюнча маалымат чын. 4 сентябрда Ак үйдүн расмий сайтына биринчи айымдын байланыш директору Элизабет Александрдын билдирүүсү жарыяланган. Анда ал АКШнын биринчи айымынын тестинен COVID-19 тастыкталганы айтылат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эмне дейт? Оорулуу адамдардын саны көбөйүп жаткандыгы жана оор учурлардын саны өсүп жаткандыгы тууралуу чочулаткан билдирүүлөр АКШдан гана эмес, башка өлкөлөрдөн да келип жатат. Мындай маалыматты журналисттерге Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун пандемия менен күрөшүүгө жооптуу адиси Мария ван Керхове билдирди. Бул башка өлкөлөр окуялардын болжол менен ушундай өнүгүшүнө даярданышы керек дегенди билдирет, деп эсептейт ал. Жыйынтык, коронавирус боюнча дүйнөлүк статистиканы жарыялаган Worldometers Info сайтынын маалыматына ылайык, быйыл 2021 жана 2022 жылдарга салыштырмалуу жаңы илдет катталган учурлар аз. Мындан тышкары быйылкы август айына караганда сентябрь айында илдет басаңдаган.